Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага карата соттордун өкүмү жокко чыгарылып, иш кайрадан кароо үчүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Жактоочу Рабига Садыкованын жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу Салянованын ишин кайра карап чыгуу өтүнүчү жарым-жартылай жактырылды. Ленин райондук сотунун 2017 жылдын 10 октябрындагы, Бишкек шаардык сотунун 2018 жылдын 7 февралындагы жана жогорку соттун 2018 жылдын 22 майындагы чечимдери жокко чыгарылып, кайрадан кароо үчүн Ленин райондук сотуна жиберилди деп айтылат билдирүүдө. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулду. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, буга чейин прокуратура жана тергөө органдары Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга карата козгогон жазык иштери токтотулду. Мындай чечимдин кабыл алынышына Өмүрбек Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болду. Ошону менен катар Өмүрбек Бабанов менен мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде 100 миллион сомду казынага которуу тууралуу келишим кабыл алынды деп билдирди УКМКдан. 420 айылдык кеңештеги 7560 мандатка 18772 талапкер катталды. Анын ичинен 5300 талапкер аялдар. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында жарыяланды. 21 мартта жергиликтүү кеңештерди шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча календардык планга жараша айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн талапкерлерди каттоо аяктады. 63 талапкер саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр болуп саналат. Республика боюнча бир мандатка 2,5 талапкер туура келет. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шайлоодон утуп чыккандар 4 жыл иштейт. Конституциянын жаңы долбоорун колдоого үндөгөн жана ага каршы үндөй турган үгүт топтору Борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Боршайкомдун маалымат кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, баш мыйзамдын референдумга коюлуучу долбоорун колдогон 12, ал эми ага каршы үгүттөй турган 3 топ болду. 25 марттан тартып алар КТРК жана ЛТР телеканалдары аркылуу алгач өз-өзүнчө, ал эми референдумга жакындаганда дебат түрүндө үгүт жүргүзүшөт. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен катар Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум өтөт. Жаңы баш мыйзамдын максаты өлкөдө президенттик башкарууну орнотуу экени айтылып жатат. Дүйнөдө мунайдын баасы дагы 20%га өсүшү мүмкүн. Бул туурасында энергетика жана өнөр жай министри Кубаныч Турдубаев парламенттин жыйынында билдирди. Анын айтымында, январь айынан бери Россиядан Кыргызстанга алып келинген бензин 7-10 сомго, дизель 3-2-4-8 сомго чейин кымбаттады. Ал эми 11 марттан 20 мартка чейин күйүүчү майдын баасы 3-4%га өстү. Кымбаттоонун бир себеби дүйнөдө баалар өсүп жатат. Дүйнөлүк фонддордун божомолуна таяна турган болсок, мунайдын баасы дагы 20%га чейин өсүшү божомолдонууда. Биз кандай чара көрөбүз? Мунайды кайра иштетүү заводун толук кандуу иштетишибиз керек. Аны менен 2,215,000 тонна мунай иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Азыр Кыргызстандын мунайды керектөөсү 1,300,000 тоннаны түзөт. Биз калкты, өнөр жай жана айыл чарба тармактарын камсыздай алабыз, деди Турдубаев. Ошондой эле министр биринчи кезекте чийки мунай алуу маселесин чечүү керектигин айтты. Бул багытта Казакстанга жана Өзбекстанга барып сүйлөшүп жатканын билдирди. Жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүлгөн Чүй облусунун Сокулук аймактык ооруканасынын дарыканасы мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу бүгүн 24 мартта башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, аталган дарыкананын имараты колдонулбай жаткандыктан 2009 жылы Кыймылсыз мүлктү башкаруу комитетинин Чүй Бишкек Талас аймактык башкармалыгы сатып алуу укугу менен ижарага берүүгө уруксаат берген. Анын негизинде дарыкананы Хуснутдинов аттуу жаранга ижарага берген. Ал киши кийинчерээк 220,000 сомго биротоло сатып алмак
болгон. Бирок бул аракеттер мыйзамсыз деп табылып, аталган буйрукту жокко чыгаруу боюнча 2017-жылы прокуратура тарабынан Чүй облусунун райондор аралык сотуна доо арыз келтирген. Арыз сот тарабынан канааттандырылып, ушул жылдын 10-мартында сатып алуу, сатуу келишимдерин жараксыз деп табуу жөнүндөгү буйрук чыккан. Натыйжада Сокулук аймактык бейтапканасынын дарыканасынын 72,2 чарчы метр жер тилкеси мамлекеттин эсебине кайтарылды. Өлкөдө коронавируска каршы эмдөөдөн кийин күтүүсүз окуялар болсо кандай аракеттер көрүлөрү, жоопкерчилик кимге жүктөлөрү өкмөттүк деңгээлде каралып жатат. Бул тууралуу Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында күтүүсүз көрүнүштөргө байкоо жүргүзүүнүн белгиленген клиникалык протоколу иштелип чыккан. Бардык эле саламаттык сактоо мекемелеринде мындай окуяларды иликтеген атайын комиссия иштейт. Адистин белгилешинче, өлүм менен коштолгон учурда чукул кабар берилип, медиктер тезинен чара көрүп, бардык тийиштүү документтер 24 сааттын ичинде даярдалышы керек. Ал кошумчалагандай, эгер күтүүсүз жагдайлар жаралып кала турган болсо, анын баарына эпидемиологиялык иликтөөдөн кийин жооп алынат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алгач кайсы аймактарга коронавируска каршы эмдөө пунктлары ачыларын айтышты. Бардык региондордо эмдөө иштерин уюштуруу боюнча медиктерди окутуу тренингтери башталды. Вакциналардын алгачкы этабы Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда ишке кирет. Бишкек шаарында алгачкы 5 пункт 4 бириктирилген үй бүлүк медицина борборунда жана номер 7 үй бүлүк дарыгерлер борборунда ачылат. Чүйдө Сокулук жана Ысык Ата райондорундагы үй бүлүк медицина борборлорунда, Ошто номер 8 жана номер 10 үй бүлүк медицина борборлорунда. Андан соң ыкчам байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен башка аймактарда эмдөө пунктлары уюштурула баштайт. 4-чейректен тарта бардык мектептер ачылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Алмазбек Бейшеналиев билдирди. Учурда жогорку окуу жайларда да оффлайн форматка өткөрүүнүн алгоритми иштелип жатат. Этап менен ачылууда. Эгерде оору күчөй турган болсо же мектептен илдет аныкталса, ал мекеме дароо жабылат. Дагы да жайыла турган болсо, район жабылат. Бир мектептин айынан республикадагы бардык мектептерди жаба турган болсок, анда бул кырдаалдан 2-3 жылдап чыкпай калышыбыз мүмкүн, дейт Бейшеналиев. Анын айтымында, онлайн билим берүүгө бардык мамлекет өтө алган жок. Кыргызстан бир жуманын аралыгында онлайн окутууну бир жолго сала алганы мактоого татыктуу. Өлкө бул жагынан чөлкөмдө алдыңкы орунда. Бирок онлайн форматта окутууда жетишпестиктер да орун алды. Айрыкча мугалимдерге экеси оор болду. Окутуунун сапатына билим берүүнүн сыртындагы факторлор да таасирин тийгизди. Мындан улам мектептерди салттуу билим берүүгө өткөрүү замандын талабы жана ал оңойго турган жок. Баткен облусунун Лейлек районунда чегарачылар аткезчилик жол менен алып келе жаткан товарды токтотту. Маалыматка караганда, чегара кызматкерлери аталган аймактын Кулунду айылында кызмат өтөп жатып, шек сынаткан унааны токтотуп текшерүү жүргүзүшкөн. Натыйжада Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаа менен 2 кыргыз жараны Тажикстандан өлкөгө жашылча жемиштерди мыйзамсыз алып келе жатканы аныкталган. Кармалган жүктүн көлөмү болжол менен 5 тоннаны түзгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча аткезчилик менен алып келе жаткан товардын жалпы баасы 530 миң сомдон ашык сумманы түзөт. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалгандар унаалар жана жүктөр кошумча иликтөө үчүн атайын органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Кулунду чегара станциясынын аймагында кармалган аткезчилик жүк боюнча азыркы күндө бажы кызматына өткөрүлүп берилген. Ошол кармалгандан кийин эле бажы кызматы тарабынан бажы терезеден өтүп, андан жарандарга тиешелүү айыппулдар салынып, бүгүнкү күндө ал жүктөр ээлерине кайтарылып берилген. Жалпысынан айтканда 157 миң айыппул салынган. Ошол товарлардын бажы кызматынан Растамошкага өттү деп акча төлөнгөн бүгүнкү күндө. 1 марттан тарта айлана чөйрөнү көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Мындан улам Баткен облусунда көрктөндүрүүгө багытталып, иш-чаралар уюштурула баштады. Баткен шаарында көрктөндүрүү үчүн 800 миң сом бөлүнгөн. Ага гүл, декоратив дарактар отургузулат. Бүгүнкү күндө калаага 600 арча көчөтү отургузулду. Мындай демилгени шаардык мэрия колго алган. Эми аларды кароо, суугаруу башкы маселе. Мындан ары уход кылыш керек. Сууну өз убагында бериш керек. Бүгүнкү арчаны бетте тиккенибиздин себеби бул ысыкка туруштук берет. Анан сууду асталап кылат. Ошол жагынан жакшы да. Эми аба ырайга карап суу беребиз. Жамгырчыл болсо азыраак, күн ысыганда көбүрөөк суу ичет. Только түнүгө суу ичет.
Муздак суу. Баткен облусундагы Апаз Жайнаков атындагы Баткен областык музыкалык драма театры тарабынан 27 март эл аралык театр күнүнө карата жарыяланган жумалыктын алкагында балдар күнү белгиленди. Келечек ээлерин театрга тартуу максатын көздөгөн Саамалыкта сыйкырдуу так жомогу чыгармачыл топ тарабынан театралдаштырылып көрсөтүлдү. Көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн мектеп окуучулары, балдар бакчасынын тарбиялануучулары түзүп, балдарга арналган оондуу ырлар жаңырды. Жазгы дем алууга чыгышкан мектеп окуучуларынын көңүлдүү эс алуусуна шарт түзүлдү. Бүгүнкү ошо театрдын эмеси аябай бизге жакты. Ошо неберелерибизди, балдардын негизи өзүбүздө Баткен шаарында мындай театрлар жок. Биз аябай кубанычтабыз. Ошо балдарыбызды алып келип, ошо балдардын жан дүйнөсү өсүшүгө ошо дагы каалайт элем. Мындай театрлар бир айда бир жолу эмес, күн сайын болсо деле балдарга азык кылат деп ойлойм.